Өнүгүү багына алгачкы мөмөлүү дарактар олтургузула баштады. Ысык Көл облусунун Торайгыр айылындагы бул жер иштетилбей жаткан. Анткени жердин баары таштак болуп, көгөрүп бир нерсе өсүп чыгарына ишеним жок эле. Бирок 38 жаштагы Адилет Касымбеков 8 гектар дың жерди өздөштүрүп, өлкөнүн экономикасына салым кошом деп болгон күчүн жумшап жатат. Буюрса жакын араларда 3 жылдын ичинде берет, буюрса балдардын келечегине деп кийинки муунга деп оюбуз менен ушуну өздөштүрүп атабыз. Көчөттөр Баткенден атайын буйрутма менен алынып келинген. Суу болсо бурголо жолу менен чыгарылды. Ар бир түптүн алдында атайын 3 жыл бою чогултулган көң салынды. Антпесе кайрак жерди ыкка келтирүү оңойго турбас. Ушул жерде 8 гектар жер, өзүңөр көрүп турган кайрак жер болчу. Вообще сугарылчу эмес, суу чыкчу эмес. Быйыл ушул жерге толук абрикос, анан алманын көчөтүн тигели деп бел байлап турабыз. Бул эмгектин акыбети эми 3 жылдан кийин кайтып, алгачкы түшүмүн бере баштайт. Ал эми толук түшүмүн 6 жылдан кийин күтсө болот. Тигилген бактарды талаада көрүү кыйын. Анткени азыр алар жаш көчөт болгондуктан көрүнбөй турса, кийин 1-2 чакырымдан дүпүйгөн бак-шак болуп алыстан байкалат. Кыргызда макал бар. Балага мал калтырбай, тал калтыр деген. Ошол азыр эми көлгө жакшы. В основном бак тиге башташты. Арба, беде, будайдан бизде урожай жакшы эмес. Мунун келечеги жакшы да. Өнүгүү депутаттык тобунун өкүлдөрүнүн демилгеси менен атайын бактарды жашылдандыруу гана эмес, бала бакча, билим берүү мекемелеринин алдында дагы кооздоп бак олтургузуу салтка айланган. Бул ирет Кашат айылындагы жеткинчек бала бакчасы менен мектептин алдына тилек айтылып, арчалар олтургузулду. Чырпык тиксең чынар болот демекчи учурдагы тигилген бак тарактардын пайдасы келерки муун үчүн. Ошондуктан өнүгүү депутаттык тобу республика боюнча бак олтургузуу демилгесин биринчилерден болуп көтөрүп, иштин башын өлкөдөгү жалпы ишембилик менен баштаган. Өнүгүүгө бет алган ишембилик көрктөндүрүү иштери Бишкек, Ош, Борбор шаарлары гана эмес, ар бир район, айылдарда өткөрүлүп, жакшылыкка тилек айтылган. Баткен шаарында ар дайым өнүгүү болсун. Жакшылыктар болсун, тымак болсун. Эмнени эксең ошону аласың демекчи, учурда бак олтургузуу 100 жыл кийинки урпактарга кам көрүүнүн белгиси. Келечекти ойлосок, ар бирибиз тал тигип тамырыбызды жерге тереңдетели.